Жанетта Шербек кызы жаңы жыл түнү Бишкек шаардык перинаталдык борборунда көз жарды. Ымыркай 1 январга караган түнү. Сааттын жебеси 1ге караганда жарык дүйнөгө келген. Ал үй бүлөдө экинчиси. Салмагы 3 килограмм 620 грамм, бою 52 сантиметр. Кызым 2 жашта, аты Раяна. Бул ат кое элекпиз. 5 январга берген. 31-нде башталды, кечинде толгом 4-тө. Ошол менен жүрүп, канчадан 7-ден өтүп келдим роддомго. Анан түнү саат 1-де төрөдүм. Эмчегинде жаракат пайда болбойт. Дайыма эмчек менен эмсишимди. Учурда эне менен баланын абалы жакшы. Ооруканадан чыгаар алдында дарыгер баланы кантип туура тамактандыруу жана ага кам көрүү боюнча кеңеш берүүдө. Төрөт физиология жолу менен төрөлдү. Эч кандай өзгөчөлүгү жок. Бүгүнкү күндө эненин акыбалы канааттандырарлык. Эртең баланын акыбалы да жакшы. Эртеңки күнгө чыкканга даярданып жатабыз. Жаңы жыл түнү Бишкек шаардык перинаталдык борборунда 15 ымыркай төрөлгөн. Алардын 8-и кыз, 7-өө уул. Жалпысынан 2022 жылы аталган борбордо 9600дөн ашык төрөт кабыл алынган. Алындан 9665 ымыркай төрөлдү. Анын ичинен 3 тройня, 144 эгиз бала төрөлдү. Калгандары жалкы балдар. Былтыр биз 10800 аял төрөткөнбүз. Былтырга караганда быйыл азыраак. Бул азайганын себеби былтыр жанагы ковидте биз экинчи төрөтүүгө кызыл зона болгон үчүн алардын көп аялдарын биз алып төрөтүп бергенбиз. Быйыл алар өздөрү эле төрөткөн үчүн быйыл былтырга караганда 1000 төрөткө аз төрөттүк. Ордо калада жыл жаңырганда 46 эне көз жарган. Жарык дүйнөгө келген балдардын 22-си уул, 24-ü кыз. Ал эми өлкө боюнча жаңы жыл түнү 298 наристе төрөлдү. Алардын ичинен бирөө эгиз. Эгиздер Ош облусунда жарык дүйнөгө келишкен. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.